Мал багуунун сырын жакшы билген Ташбашат айылынын тургуну фермер Орозобек Алиев бодомал бордоп сатып ишкерлик кылат. Учурда сарайында 30га жакын уй, жылкы, бука жана арашан асыл тукумундагы кочкорлор багылат. Элеттик ишкер бул кыргыз койлорунан тукум алып, майда мал жандыктын санын көбөйтүүнү көздөөдө. Малды деле асырап өстүргөндөн арзан бир далдалчыларга карма тийбегенден көрө ушинтип жакшы семиртсек алар менен өзү эле келет. Уйлар батыраак семирет да, 3 айда семирет. Муну жаңы жылдын нар жак бер жагында кыргыздар көбүнчө согум соёт эмеспизби? Ошо согумга алышат. Бу букалар болсо 6 ай турат. 6 ай байлаганда аябай эмесине жетет экен, чегине жетет. Ошондо жакшы салмак берет. Жакшы баа болуп берет. Күз келгени бордо баштаган бодомалды жазында сатса, ар бир баш малдан 2 эсе пайда түшөт. Сарай толо бодомал багуунун да өз түйшүгү бар. Мындан улам 2 тургунду жумуш орду менен камсыз кылган. Ишкер келечекте бодомалдын башын көбөйтүү үчүн дагы кошумча сарай салып, ишкердикти мындан ары өнүктүрсөм дейт. Жана айтып атпаймынбы, 20 баш менен 50 баш деле айырмасы жок экен да. Мисалы үчүн бир баарыбыз эле кичине пайда түшсө, прибыль көбүрөөк болсо деп ойлойбуз да. Анан 20 башка деле ошончо бара болосуң, бир 40-50 баш болсо, кичине пайда расыраак түшөт экен да. Ошон үчүн кеңейтип, чоңойтуп атабыз. Ушундай эле мал багып ишкерлик кылган эмгекчил айылынын тургуну Ишенбек Муканбетов элеттеги 3 жаранды жумуш орду менен камсыз кылган. Айтымында ар бир уй жылкыдан жок эле дегенде 7-8 миң сомго чейин пайда тапса болот. Ишкер эми асыл тукум бодомалды алып келип, тукум алып көбөйтүүнү максат кылууда. Изги тилектерибиз бар, ошону менен аракет кылып атабыз азыр. 35 уй бар, мына 10 бука бар, 10 уй бар. Анан калгандары могу сезонго жараша декабрь айында элдер Кыргызда согум союп эт даярдашат, ошолорда кунажындарды даярдаганбыз. 35 месте бар да жалпы жөнүнөн. 15 жылкы бар, 40 кой бар азыр. Ал бордонун эң биринчи сыры бул убакыт да. Мына бардык мал чарбачылыгында жүрүп, ушул мал бордонун баккан балдардын баары билишет, чарбакерлердин баары билишет. Мал киндиктүү Теңир Тоо жергесинде калктын 90% мал чарбачылыгы менен алектенгендиктен бодомал бордоп сатып киреше тапкан фермерлер арбын. Ананда нарында багылган малдын этине суроо талап жогору. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Нарын жаңылыктары.